Нарын облусу боюнча быйылкы жылы 313 миңден ашык бак тарактар олтургузулду. Алардын басымдуу бөлүгү ийне жалбырактуу, жазы жалбырактуу бак тарактар. Аларды олтургузууда муниципалдык мекеме, ишканалар, жеке жактар, токой чарба жаратылыш парктын кызматкерлери активдүү катышкан. Жашыл Мурас улуттук компаниясынын негизинде ишкерлерден биз ушул кайдыгер карабаган жаратылышты сүйгөн адамдардан суранып кетет элек. Биздин ушул Кыргыз Республикасынын экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин счеттор ачылды. Бул счет эмнеге ачылды дегенде, себеби элдер өзүнүн ар ким өздөрү тыйындарын ар кимге мындай берип, көптөрү баягы эме болуп атышат, каяка беребиз, кандай беребиз деген сыяктуу. Ошондон үчүн баягы кайдыгер карабаган бардык жарандардан болобу, юридикалык жактардан, жеке жактардан болсун, бардык ошо адамдар, кызыккан адамдар, ушу жаратылышты сүйгөн адамдарды биз чакырып кетет элек, ушул счеттого берсеңиздер болот. Ошондой эле Нарын шаардык мэриясы дагы жергиликтүү бюджеттен 500 миң сом бөлгөн. Андан сырткары коомдук уюмдар менен иштешип, ак печет суу алуу жайына 1800 бак олтургузулса, Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасы аркылуу 2100 тарак менен толукталган. Жалпысынан демөөрчүлөрдүн кайдыгер карабаган жарандардын жардамы аркылуу 5 миңдей бак тарак олтургузулуп бүттү. Жергиликтүү бюджеттен 500 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Буга дагы 400 даана бак тарактын көчөтү келген. Буга 170ден ашык ийне жалбырактуу бак тарактарын келип, калгандары мөмө жемиш жана жазы жалбырактуулар келди. Быйылкы жылга эң масштабтуу кылып Акималиев, Нарын шаарында Акималиев атындагы парктын масштабты өспөй калган бак тарактарын тазалоо жана келген демөөрчүлөрдөн келген бак тарактарды масштабты ошо жака отургузуу иш чаралары жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө ошо кыйылган бак тарактардын ордуна толугу менен бүгүнкү күндө отургузуп бүткүлүп, арыктары чабылып, азыр сугатуу иштери жүрүп атат. Андан сырткары жана мыйзамсыз басып алган жерлерди, мыйзамсыз тосуп алган жерлерге дагы атайын ошо сейил бактарды уюштуралы деп бүгүнкү күндө 3 жерде иш жүрүп атат. Алардын айланасын бүгүнкү күндө тозуу иштери жүргүзүлүп атат. Иштеринде болсо ошо бак тарактарды отургузулуп, ирригациясын түздөп, ушу аракеттер болуп атат да. Маалымат иретинде Жашыл Мурас улуттук компаниясынын ишке ашырууга түшкөн донордук гранттык каражаттарды топтоого атайын эсеп жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин интернет баракчаларында жана сайтында жайгаштырылды. Жаратылыш ресурстарды экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Жашыл Мурас үчүн 440 201 110 201 64 45 сандуу атайын эсеп ачылды. Бул эсепке жаратылышка кайдыгер карабаган ар бир жаран ыктыярдуу салым кошо алат. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктар.